Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Көптөгөн суроолор боюнча биз бүгүн көк самсаларды жасадык. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эң эле биринчи биз камырын жасап алабыз. Ал үчүн 1,5 стакандай ундун кошуп алдык. Кайнап турган ысык сууну стаканыбызга жарым кылып куюп алып, артынан 2 аш кашыкта өсүмдүк майынан коштук. 1 чай кашыкта туздан кошуп, жакшылап аралаштырып бүткөн соң, ундун ортосун ачып, ортосуна аз-аздан куюп олтуруп, камыр кылууну баштайбыз. Мынакей камырыбыз бирдей формага келип, орто жумшактыкта болгон соң, эми үстүн жабып кое турабыз. Ага чейин биз фаршын даярдайбыз. Бул жолкусунда мен шпинаттан жасап көрөйүн деп чечтим. Ушундай 3 боо алдым. Таразага тарттырсам 400 граммдай болуп чыкты. Жууп тазалап бүткөн соң, эми майда бөлүкчөлөргө бөлүп туурап алуу керек болот. Мынакей биздин шпинаттарыбыз даяр. Эми 5 орточо пиязды алып, аларды дагы ичке кылып туурап алуу керек болот. Пияздарыбыз даяр болду. Эми сковородканы отко коюп, өсүмдүк майынан куюп, кызыган маалында пиязды салабыз. Бир чай кашыкта туз жана дагы өзүңүздөргө жаккан приправалардан кошсоңуздар болот. Биз ачуу калемпирден дагы коштук. Пияздардын көрүнүшү ушундай болуп кызара баштаган соң даяр болгон болот. Эми пияз менен шпинаттарды аралаштырабыз. Даамы сонун болуп чыксын деп, дагы 1 чай кашыкта туздан кошуп койдук. Биздин фаршыбыз даяр болуп калды. Эми аны бир бурчка ала турабыз дагы камырды жаюуну баштайбыз. Камырды жука кылып жайып алуу керек болот. Камырыңыздар бири-бирине жабышпоосу үчүн сөзсүз түрдө ундан кошуңуздар. Мынакей камырыбызды жайып алдык. Эми бычак менен кичинекей бөлүкчөлөргө бөлгөнү табыз. Фарштарын баарына бирдей кылып салып алдык. Эми эки четин бириктирип түйүп коюу керек болот. Калгандарын дагы ушинтип түйүп аласыздар. Айта кетчү нерсе, түйүп аткан учурда духовканы сөзсүз түрдө иштетип коюңуздар. Самсаларды салганда духовканын ичи ысык абалда болуусу керек. Бир жумуртканы чагып, аны менен самсалардыбызды кооздоп алдык. Жана дагы кунжуттан дагы кошуп койдук. Мынакей биздин көк самсаларыбыз даяр болду. Даамы сонун. Баарыңыздарга сунуштайбыз. Жакшы лайк басыңыздар, саламатта калыңыздар.